Мексикадагы фейерверк жарманкесинде жүз берген жарылуудан 29 киши мерт кетип, 70ке жакыны жараат алды. Окуя Тултепек шаарында болгон. Рождествону утурлай Сан-Паблито базарында пиротехника сатып алуучулардын саны көбөйгөн. Күбөлөрдүн айтымында жарылуу болгон маал кадимки согуш майданын элестеткен. Кырсык болгон учурда базарда 300 тоннадай пиротехникалар болчу. Кокусунан эле бир нерсе жарылгандай болду. Андан кийин катарынан уланып баштады. Элдин баары дүрбүлөңгө түшүп, туш тарапка качып жөнөштү. Айланага бетондун бөлүктөрү учуп жатты. Көпчүлүк түрдүү жаракаттарды алышты. Максатыбыз биринчилерден болуп, жайылып бараткан өрттү өчүрүү болду. Канчалык чыгым болгонун азыр айтуу кыйын. Базардагы пиротехникалардын баары жок болду. Мехиконун губернатору кабарлагандай, жараат алгандардын арасында 13 жаш балдар болгон. Алардын денесинин 90% күйүп калган. Жабыркагандардын баары ооруканага жеткирилип, аларга бийлик тарабынан жардам берилери убадаланды. Ал эми окуя болгон жайда атайын адистер тарабынан иликтөө иштери жүргүзүлүүдө. Алдын ала айтылган маалыматтарга караганда, кырсык коопсуздук чараларын туура сактабагандыктан келип чыккан.